Самореализация болбой калган адамдын баарында, практически баарында көйгөй жаралат. Көйгөйдүн башы биринчи көйгөй болуп, проблема анан ошентип отуруп аягы ооруга айланат. Мен дагы ушул прям дипломалардын астында аялдык жыныстык органдарымда проблема болду. Баарын удалять этебиз деди Новосибирскте. Мен чочуп кеттим. Баягы кыйын кандидаттарга бардым. Сактап калгым келип атат, ушундай жардам бергилечи десем, айтты, жок, көбүрөөк кесишибиз мүмкүн. Бирок сактай албайбыз. Ошо менен операцияга даярдап башташты 3 ай. 3 ай айма психология действительно иштесе көрөйүн дедим да. Эч кимге айткан жокмун. Кимге айтам? Үйүмө да айткан жокмун, балдарыма да айткан жокмун. Алар эмне кылат? Менин оюм ошондой болчу да. Бир эле эжеме айттым. Десем да эжем деп айтты. Мамамды алдырбады беле деди. Мен унутуп калыптырмын. Так эле ошо менин возрастымда мамам дагы ошондой удаление кылган. Эң кызыгы мен багып жаткам. Көрдүңөрбү? Мен ошончолук боль болгондон, мамам өлүп калбасын деп коркунуч болгондо, мен сразу ушундай коркунуч болгондо ата үчүн балада. Бала сразу ошол өлүмдү өзүнө кабыл алат. Бул өтө кыйын нерселер. Эмоционально алганда сен ошондон баштап практически тирүүсүң, бирок өлүктөй боло баштайсың. Баягы себеби сен уже барып туруп ата энеңдин, апаңдын тагдырына чалынышып алдың. Башкача айтканда, ошол ушунчалык боль болгондон мен унутуп калыптырмын. Анан эстедим, точно. Анан мен 3 ай өзүм менен иштедим. Анан хирургка бардым, өзүм ойлонуп атам. Неужели мен 3 ай ушу канча каражат салдым, тынбай окудум, өзүм менен иштедим, ошентип аттым да. Хирургка бардым. Анан уже госпитализация эртең жаткызгантат. Анан карап туруп эле, ошол эле 3 ай мурун даярдаган документ. Карап туруп деди, что-то я не пойму. УЗИ жасап келесиңби деди. Секирип кеттим. Хирургка барсам, жок, я вообще даже наркоз даже жалко давать. Нормально, под наблюдением будет деп койду. Ошо менен операциядан сактап калдым. Эмнеден болот? Биз таарынганда болот. Көп нерсенин любой орunu менин практикамда башаты таарынычтан башталат. Анан экинчиси күнөөлүү сезим. Мен ата энеме алар каалагандай кыз болгон жокмун, андай болгон, мен минтип койдум, ишеничин актаган жокмун дегендин баардыгынан оор жаралат.